ошол өзүбүз окуп жатабыз. Айрым адамдар караңыздар, Куранды окуп атабыз, аят окуп атабыз. Биз караңыздарчы, бирок ошого толук ишенич жок. Толук ишенич да болбой атат. Пайгамбар алейхиссалам хадисте айтат: "Фи фатихатил китаб шифа мин кулли даин", ал кема кара алейхиссалам. Фатиха сүрөсүндө ар бир ооруга шифа бар дейт. Ар бир ооруга шифа бар дейт. Өлүмдөн башка ар бир ооруга шифа бар. Бирок ушул Фатиха сүрөсүн биз ар бир рекетте окуп жатабыз. Окуп жатканга карабастан бирок биз ага ишене албай атабыз. Аны амал кылып, аны колдоно албай атабыз, урматтуу туугандар. Не себептен? Колубузда толук Куран болсо дагы, өкүрөбүздө толук Куран болсо дагы аны туура пайдаланып, жашоого алып келе албай атабыз. Биздин алсыздыгыбыз караңыздар. Болбосо караңыз, пайгамбарыбыз айтты хадисинде. Содиқул амин пайгамбарыбыз чынчыл, аманатчыл киши эле. Анын сөзүнө, пайгамбардын айткан сөзүнө ишенип, сахабалар түрлүү оорулардан айыккан, шифа табышкан. Бирок караңыздар, биз аны неге пайдаланбай атабыз? Кыла албай атабыз. Анткени урматтуу туугандар, биз окуп жаткан биздин Кураныбыз бизге али жүрөккө келе элек. Жүрөгүбүзгө келбей атат. Толук ишенич жүрөккө келбей атат. Алла Таала Куранда шифа берди десе, угуп атабыз маалымат катары, бирок ишенич келе элек.